Пайгамбарыбыз кайда, биз кайда? Биз көбүрөөк ибадат кылышыбыз керек. Ушул жерден байкасаңыздар, пайгамбарыбыздын кылган ишинен көбүрөөк кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыздан башкачараак кетишибиз керек деген туура эмес түшүнүктү ошол жерден айтып башташты. Бул үммөттүн акыркылары бизбиз туугандар. Бирөөсү айтты, мен түнү бою уктабаймын деди. Экинчиси айтты, мен өмүр бою үйлөнбөй жашап өтөм деди. Жалаң ибадатка берем деди. Үчүнчүсү айтты, мен өмүр бою ороза кармап өтөм. Мунул үммөттүн акыр аягы эч качан оңолбойт. Бул үммөттүн алгачкылары кылган ишти аткармайынча деген. Булар эч качан оңолбойт. Булар качан оңолот, качан алдыга жылат, качан береке табат, алдыңкылар кылган ишти аткармайынча. Бир вакытта ошол вафт болуп, бир башка бир жактан келген 3 адам пайгамбарыбыздын өзүн таппагандыктан Айша радыйаллаху анхадан сурап кетет. Пайгамбарыбыздын ибадаты тууралуу. Алдыңкылар пайгамбарыбыздын сүннөтүн аябай бекем карманган. Пайгамбарыбыз айтты, карманган, пайгамбар кайтарды, кайтарган, пайгамбарыбыз тек койду, аны мубах катары көргөн. Имам Малик айткан: "Лан яслуха ахиру хазихил умма илля бима салаха биха аввалуха." Мунул үммөттүн акыр аягы эч качан оңолбойт. Бул үммөттүн алгачкылары кылган ишти аткармайынча деген. Бул үммөттүн акыркылары бизбиз туугандар. Себеби бул үммөттө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат да, ошонун акыркы үммөтү бул сахабалардан кийин бизбиз, кыяматка чейин келе турган. Булар эч качан оңолбойт. Булар качан оңолот, качан алдыга жылат, качан береке табат, алдыңкылар кылган ишти аткармайынча. Алдыңкылар эмне ишти кылган дегенде, азыр Сайфулла агабыз айткандай эле, алдыңкылар пайгамбарыбыздын сүннөтүн аябай бекем карманган. Пайгамбарыбыз айтты, карманган, пайгамбар кайтарды, кайтарган, пайгамбарыбыз тек койду, аны мубах катары көргөн. Ошону менен ийгиликке жетишкен. Азыр бир сөз кош айта турган болмосок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнө пайгамбарыбызга кээде пайгамбардын өзүн таппай калган учурда сырттан келген делегаттар, тарапынан башка уруудагылар келсе, пайгамбарыбыз же мечиттен таппаса, же башкадан таппаса, пайгамбарыбыздын үйүнө барып, пайгамбардын аялдарынан сурап кеткен. Бир вакытта ошол вафт болуп, бир башка бир жактан келген 3 адам пайгамбарыбыздын өзүн таппагандыктан Айша радыйаллаху анхадан сурап кетет. Пайгамбарыбыздын ибадаты тууралуу. Пайгамбарыбыз кандай ибадат кылат эле депчи. Дегенде пайгамбарыбыз уктайт, ойго жүрөт, ибадат кылат. Пайгамбарыбыз үй бүлөлөрү бар, бала чакасы бар. Пайгамбарыбыз орозо кармайт, орозо тутпай да жүрөт, мисалычы нафил орозолор. Дегенде үчөөсү айткан: пайгамбарыбыз кайда, биз кайда? Биз көбүрөөк ибадат кылышыбыз керек. Ушул жерден байкасаңыздар, пайгамбарыбыздын кылган ишинен көбүрөөк кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыздан башкачараак кетишибиз керек деген туура эмес түшүнүктү ошол жерден айтып башташты. Аны Айша радыйаллаху анха угуп турду. Бирөөсү айтты, мен түнү бою уктабаймын деди. Ушудан баштап өмүрүм аягына чейин түнү бою уктабай ибадат кылам деди. Экинчиси айтты, мен өмүр бою үйлөнбөй жашап өтөм деди. Жалаң ибадатка берем деди. Үчүнчүсү айтты, мен өмүр бою ороза кармап өтөм. Себеби биздин күнөөлөр көп деди. Пайгамбарыбыздын күнөөсү магфур, күнөөлөр кечирилген деди. Ушул ой туура беле? Туура эмес болчу. Анткени пайгамбарыбыз күчтүү өзү. Анда бизге келген, сүннөттө келген абалдан да көбүрөөк ибадат кыла алат эле, бирок пайгамбарыбыз өзүнүн жолундай эле кылсын деп бизге көрсөтүп кеткен. Тил менен дагы айткан, иш жүзүндө айткан. Ошентип адамдар кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кабарын берди Айша радыйаллаху анха. Кабарын бергенде пайгамбар минбарга көтөрүлүп, ал адамдар келген адамдарга, палан деген адамдар келген, уккула деп айтты. Менин сүннөтүмөн ашпагыла деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам минбарда кабар айткан. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күчтүү болчу, бирок күчтүү болсо дагы үммөткө жеңил кылып, үммөткө ылайык кылып гана ибадатты арнап кеткен. Бул жерден айтыла турган нерсе, туугандар, кылына турган ибадаттар, же болбосо аткарыла турган жөн иштер, тирилик иштер болобу, сүннөттөн ашпаса үммөт эч качан кеч калбайт. Пайгамбарыбыз айтканда: "Инна хада дин матин ла тушад." Бул дин өзү негизи катуу, аны өзүңө катуулатпагыла депчи. Пайгамбарыбыз айткандай кылып эле кармансак, өзү бир топ оорчулук алып барат, бирок ошону менен биз кармай алабыз. Айта турган нерсе, биз азыр
Мекке шаарына, ыйык Мекке шаарына. Ва хадал баладил амин. Мына бул берекелүү шаарга ант деп Аллах Таала Куранда айткан берекелүү шаарда жашап атабыз. Ушул жерде дагы ибадатыбыз да сүннөттөн ашпайлы.